Бишкек жептеги авария. Бишкек жептеги кырдаалга байланыштуу Өзбекстан Кыргызстанга суюлтулган газ баллондорун жөнөттү. Бул тууралуу энергетика министрлигинен билдиришти. Бүгүн 3-февралда Өзбекстандан гуманитардык жардам катары 9 Исузу жүк ташуучу унаас менен 1000 газ баллон Беговат автожол посту аркылуу Жалал-Абад шаарына келди. Учурда жүк Жалал-Абад электр тармактары ишканасынын кампасына жыйналып, ал жерден Бишкекке жөнөтүлөт. Жүктү Жалал-Абад электр тармактары ишканасынын директорунун капиталдык курулуш иштери боюнча орун басары кабыл алды. Булак Серепкежи. Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаров Бишкек шаарындагы жылуулук электр борборуна келип, ыкчам штабтын жыйынын өткөрдү. Жыйындын жүрүшүндө жептин толук кандуу иштешин, үзгүлтүккө учраткан өзгөчө кырдаалдын кесепеттерин жоюу боюнча калыбына келтирүү иштеринин жүрүшү тууралуу тиешелүү мамлекеттик органдардын маалыматы угулду. Министрлер кабинетине караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Нурдан Орунтаевдин маалыматына караганда, 100дөн ашык куруучу борбор калаадагы жептин бузулган жерлерин калыбына келтирүүгө киришти. Мындан тышкары өзгөчө кырдаалдын алдын ала себептери жарыяланды. Атап айтканда, окуяга бир нече факторлор кошулганы белгиленди. Минкап төрагасы белгилегендей, президенттин тапшырмасына ылайык өзгөчө кырдаалдын келип чыгуу себептерин изилдөө боюнча мамлекеттик комиссия түзүлөт. Аны министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Бакыт Төрөбаев жетектейт. Ошондой эле Минкап төрагасы Россия Федерациясынан өзгөчө кырдаалдын себептерин аныктоого көмөктөшө турган адистер келерин кошумчалады. Жыйынтыгында Акылбек Жапаров медициналык мекемелерди, реабилитациялык борборлорду жана башка социалдык объектилерди жылуулук менен жергиликтүү деңгээлде камсыз кылуу сыяктуу бир катар тапшырмаларды тиешелүү мамлекеттик органдарга жана борбордун мэриясына берди. Мындан тышкары ал өзгөчө кырдаалдар министрлигине калыбына келтирүү иштерине тартылган курулушчулардын коопсуздугун камсыздоону тапшырды. 3 февраль saat 12:30'ga карата Бишкек ТЭЦинде өз кабылына келтирүү боюнча иштер жүрүп атат. МЧС Бишкек ТЭЦинин кызматкерлери өзүнүн жумушун аткарып атат. Бүт котелдор жана турбогенераторлордун кабылына келтирип атышат. Электро подключение жагын жана освещение жагын. Бул жерде мен баса белгилеп кетким келет. Бүт турбогенераторлор жана котелдор бардыгы бүтүн. Электро жагынан шаймандары күйүп кеткен, ошонун баарын кабылына келтирет жана терезелер жана чатыры ошонун кабылына келтирет. Кийинки маселе бул жерде азыр шаарга жылуулук менен ысык сууну берүү боюнча. Азыркы учурда 5 тармакка суу жана жылуулук берилип атат. Ал жерден 35 градустан 67 градуска чейин көтөрүлдү. Бүгүнкү күндө бүгүнкү кечке чейин биз ошол температуранын көбөйүшүнө толук биз иш-чараларды өткөзүп атабыз. Кийинки маселе түштөн кийин биз жылуу сууну берип баштайбыз. Ошондуктан бүгүн биз Кудай буйруса жылуулукту дагы жана жылуу сууну кандай бир бөлүк менен беребиз, бирок жылуулукту толугу менен бергенге аракет жасайбыз. Азыр Акылбек Усунбекович ыкчам штабтын отуруму болду. Бул жерде азыр бүт топ тапшырмалар болду. Эң негизги келечекке карай биз Бишкекте мектептерди жана бала бакча жана больницаларды локализация кылуу. Бул альтернативанын боюнча альтернативдүү электроэнергия менен ошол имараттарды жылытуу жана ысык суу берүү. Экинчи маселе биз локализация азыр теплосеттердин биргелекте биз локально котельниялерди куруу деген маселелерни коюп атабыз. Ушундагы азыр генплан аркылуу мэрияга тапшырма берилди. Кийинки маселе бул значит жаңы курулуп аткан имараттар
жаңы курулуп аткан үйлөр өздөрү локальный котельный куруу боюнча нормативдик актыларды киргизүү боюнча мына ушундай тапшырма берилди. Теплосеть боюнча бүт жерде азыр насостор иштеп атат. Бул азыркы саатка эч кай жерде авария болгон жок. Азыр тесттен жылуулук берилген температурасы көтөргөн сайын булар дагы өзүнүн ишин аткарат жана ысык сууну берет. Эл аралык мамилелер боюнча абдан биз ыраазычылык билдиребиз. Мына азыр биздин достор, мамлекеттер жардам берип атышат, адистер аркылуу жардам берип атышат. Кийинки маселе азыр элдин баары азыр бул эмнеден чыгып калды жагдай деп атышат. Азыр биз алдын алуу маалыматтардын негизинде биз азыр бүт иштерди карап иликтеп атабыз. Биз дагы өзүбүз мына Генеральный прокуратура иш козгоду. Ошон үчүн бул жерде ар кандай версиялар бүт каралат. Ар кандай версиялар бүт каралат. Бул техногендик версия болушу мүмкүн, адамдардын техрегламентин сактабашы да мүмкүн, башка дагы версиялар болуп калышы мүмкүн. Азыр мына ар жерде ар кандай версиялар айтылат. Терактага айтып калгандар да айтып атышат. Ал дагы версиялар дагы карап атышат. Азыркы ТЭЦте иштеп аткан жумушчулардын коопсуздугу көзөмөлдө. Анын баардыгын МЧС кызматкерлери көзөмөлдө алып турат. Ар бир кызматкерге азыр инструктаж берилип атат. Кайсы жерде зданияда иштеп атканын, ким кайсы жерде иштеп атат, фамилиясын, атын тактап, анан кийин ошол жерден инструктаж берилип, техника безопасность боюнча кол койдуруп атат. Акылбек Сүмбеков тапшырма берди. Айлык фондун ушул айга 2 эсе көбөйткөнгө тапшырма берди.